Амансыздарбы, ардактуу телекөрүүчүлөр. Кутмандык шоу күнүңүздөр менен 7 каналда чай үстүндө сырдашы бүгүн сиздердин назарыңыздарда. Ар жума сайын сиздерге өзгөчө бир коноктор менен эфирибизди кызыктуу кылып өткөргөнгө аракет кылабыз. Бүгүн дагы биздин эфир кызыктуу болот. Андыктан барыңыздар биз менен бирге болуңуздар. Ардактуу коноктор, бүгүн биз чай үстүндө сырдашы программасында дүйнөбүз боюнча кененирээк сүйлөшөбүз. Учурда жалпы кыргыз элинин бийге болгон кызыгуусу кандай, азыркы жаштар бийге кызыгабы, деги эле бийге кызыгуу кандай болуп жатканы жөнүндө бүгүн биз студияда сүйлөшөбүз. Бүгүн студиябыздын өзгөчө бир коноктору бар. Булар алыскы Кытай мамлекетинен келип, бүгүн биздин студияда өзгөчө бир маек берген турушат. Бул коноктор кимдер десеңиздер, Кытай мамлекетинин биринчи даражадагы би режиссерлору биздин студияда мейман. Саламатсыздарбы, кош келиңиздер. Биздин конокторду тааныштырып кетсек, Бактияр Мурат уулу жана ошондой эле анын өмүрлүк жары Кош Жылдыз десек болот. Түгөйү Гүлшайыр Курманакун кызы студиябыздын кадырлуу меймандары. Кош келиңиздер. Рахмат. Студиябыздан көргөнүзгө кубанычтабыз. Рахмат, биз да. Кыргызстанга жакшы келип алдыңыздар. Жакшы. Азаматсыздар, бүгүн мына ушул би дүйнөсү боюнча, би өнөрү боюнча кененирээк сүйлөшөлүк. Дегенде келиңиз, Бактияр мырза. Жалпы биздин көрүүчүлөр менен бир амандашып, Кытайдан келген бир ысык саламды жолдойлу, келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телеэкран алдындагы туугандар. Сиздер менен ушул теле маегинде көрүшүп турганыбызга кубанычтабыз. Биз жубайым экөөбүз Кытай мамлекетинен, биз Жунгу деп айтабыз, ошол жактан келдик. Өзүбүз ушул 13-14 жашынан баштап ушул би өнөрү менен алектенип келебиз. Өзүнүн тиги Кытай мамлекетинде болсо биз театрда иштедик. Өзүм мезгил би артиси болдук, бийчи болдук, би жетекчиси болдук, анан би режиссер болдук дегендей ушундай барыштар баштан өткөздүк. Эми аякта дагы көптөгөн мамлекеттик иш-чаралар, би жарыштары, фестивалдарга катнаштык. Ошол жерлерде өзүбүздүн ушул чыгармаларыбыз жакшы бааларга татыктуу болду. Эми Кыргызстанга келдиңиздер. Азыр эми болсо Кыргызстанда балдарды окутуу жагдайы менен ушул жакта болуп атабыз. Жакшы, кош келипсиздер демекчибиз. Мына келгенде эле биздин эфирге келип, биздин эфир аркылуу, теле аркылуу буйруза бисмилла дегенде ишибизди жакшы башталат деген ойдобуз. Мен ойлойм, биздин Кыргызстанга дагы ошол жактагы тажрыйбадан бөлүшүп, ошол жактагы баягы бийлеткен, жаштарды бийлеткен, биге кызыккан өнөрлөрдү бул жакка дагы кыласыздар деген ойдобуз. Кош келиңиз. Баягы экөөңүздөр бир тармакта, би боюнча адистер, ошол убакта режиссер, кандай болуп табышып калдыңыздар экөөңүздөр? Бала кезден болбосо чогуу өстүңүздөрбү? Ооба, биз эми ушу 13 жаштан баштап бизде тиги автоном райондук би мектеби. Ал жерден бизди тандап келип, ушу Кызыл Суу областындык ырби ансамблына атайын бизди окутту да. Мен 13 жаш, Бактияр болсо 14 жаш. Ошо Үрүмчү дейбиз, сиздер Суа дейсиздер. Биз ал жерге окушка бардык, ал жерде 3 жыл чогуу окудук. Анан окуш бүтүрүп келгенден кийин Кызыл Суу Кыргыз автоном областтык ырби ансамблда иштедик чогуу. Театрда чогуу иштедик. Андан кийин той жасадык. Демек ошо 13 жаштан баштап таанышпыз экөөбүз. Ошол күндөн баштап чогуу келатасыздар. Ооба, анан чогуу келатабыз, чогуу бийлеп келатабыз. Андан кийин барып чыгармачылыкка өткөндө экөөбүз бири-бирибизге ан сайын мындай жөлөктөө болдук да. Жакшы. Жаш кезиңиздерден бири-бириңиздердин сырыңыздарды, кыялды, өнөрдү, талантты жакшы билет турбайсыздарбы анда. Жакшы. Негизи эле Кытай мамлекетинде ушул салттуу бийлер, өзгөчө баягы кытайлык кыргыздар деп коебузбу? Кара жорго бийинен баштап, сиздердин кыргыз бийден баштап кандай өнүгүп атат? Эми биздин Кытай мамлекетинде болсо бул би өнөрү аябай өнүгүп келатат, өнүгүп өсүп. Бул эми жан жактуу ар тараптан. Кесип жагын айтсак эми мамлекет деңгээлиндеги, андан төмөн өлкө деп коебуз. Эми Шинжаң Уйгур автоном району эми өлкө даражалаш. Өлкөлөрдө, андан чыкшы облустарда, ар кайсы аймактарда өз алдынча ушундай көркөмдөр мектептери бар. Анан ар бир мисалы Кызыл Суу кыргыздар деп айтсам, Кызыл Суу Кыргыз автоном облусунда облустук театр бар, облустук ырби ансамбль деп коет, театр. Андан башка анын астында 3 одан бар. Сиздер район дейсиздер. 3 райондо райондук тиги ырби театрлары бар.
баарында ошондой эме ар кайсы саладан би, музыка, ыр жактарынан болуп иштейт. Анан бизде эми баягы айттым го, би өнөрү эми аябай мындай адамдарга аябай маани берет. Кыргыз бийлери болсо атайын ошо кесиптик балдар, студенттер бир канча жылда ошол окуп, ошол кесиптик мектептерде билим алышат. Андан чыккандан кийин барып театрда иштейт. Анан театрда да ошондой бизде аябай мындай жылына жаңы мындай чоң көлөмдөгү сахналык чыгармалар жарыкка чыгып турат да. Мисалы бизде болсо би боюнча. Эми биздин жөнгөдө болсо бул театрларда би тобу чейин бир театрдын ичиндеги би тобу мындай бир басымдуу орун берет да. Сиз мисалы бир кечтик концерт десек, мейли ыр-би концерти болсун же театрлаштырылган нерселер болсун, мында бийчилер тобу басымдуу орун берет. Бийчилер топтук бийлер менен, жалгыз бийлер, кош кишилик бийлер, ошолар бийлер менен баягы эми ошол бир концерттин бул баягы деңгээл ачылып турат да. Албетте ыр музыка дагы бар. Анда болгондон кийин эми бул театрда негизги бир топту түзөт да, бийчилер тобу. Андан башканан эми коомдо болсо эми бизде деле ар бул эле чогуу жашайбыз. Тойлордо, чогулуштарда бул бийге аябай этибар беришет. Өзгөчө маани берет. Ошол бир той болсо мисалы бир кыргыздардын тою дейли, ошол тойдо деле кыргызча бийлер, уйгурча бийлер, ханзуча бийлер, алып бийлер андай ойнолот да, элдер кызыктар. Музыка чыкканда эле жүгүрүп чыгат баягы майданга. Анда бүт эле бийчи болсо керек ал жактарда. Ошондой бир коомдо ошондой бир бийге бир жакшы бир мындай тааным, маанай, шык бар да эми. Жакшы. Негизи айтсаңыз, мына айым катары эң алдыңкы бийчи болуш үчүн негизи бийчи айымбы, мүмкүн мырзабы кандай сапаттарга ээ болуш керек? Алды менен биз кесиптей сапат дейбиз. Биздин тиги кесипте мындай деңгээли жакшы болуш керек. Биз мектепке киргенден тартып алды менен балетти үйрөнөбүз. Анан барып 2-чи жылдыктан баштап биз улуттук бийлерге түшөбүз. Демек ошо бий боюнча сиздин дене сапатыңыз жакшы болуш керек, бийге шайкешкен болуш керек. Анан сиздин тиги идеяңыз жакшы болуш керек. Албетте бийлегенде баягы эч нерсе эмес, кургак эле жөнөкөй гана мындай бий кыймылды жасап койбой, ошо жасаган кыймылыңызды өзүңүз түшүнүшүңүз керек. Өзүңүз түшүнүктүү болгондо анан сиз тиги көрөрмөнгө жеткизип бийлеп бересиз да. Биз мындай айткандай маданият деңгээли да болуш керек. Туура. Ошондой сапаттарда, ошондой сапаттарда анан бир жакшы бийчи болуп чыгат деп ойлойм. Бизде айтабыз да, мындай бул чыгармачылык барышы биз 3 барыш дейбиз да, 3 баскыч. Биринчиси жаратма, биз режиссер болсок, биз муну жаратып, биздин идеябыздан чыгат нерсе. Бул ойлойбуз, муну аракет кыймылдарын биз өзүбүз мындай эмне дейбиз, мындай тактайбыз да буларды өзүбүз. Анан жоболойбуз да. Анан кийин бул эми экинчи баскыч дейбиз. Экинчи баскыч бул бийчиге. Бийчиге өтөт, бийчиге өткөндөн кийин бийчи бул сиздин идеяңызды, башка бир кишинин идеясын да, режиссер идеясын ал өзүнө сиңдирип, ал өзү ошонун кайра бир жаратып чыгат да. Ал эми ал элдин нерсесин башка бир кишинин идеясын келип ошону айтып, жана баяндап берсе, ал эми мындай чыныгы болбойт да. Ал ошол идеяны түшүнүп, эмне ойноп атат, эмне ролду аткарып атат, кандай бийлеп атат деген нерсени аптан өзүнө сиңирип, анан бул өзүнүн ички сезимине кошуп чыгаргандан кийин бул экинчи чыгармачылык баскыч болот да. Үчүнчүсү десек, үчүнчүсү көрөрмөн. Мисалы бир залда 1000 киши болсо, сиз бир бий аткарсаңыз же ырдасаңыз деле, ошону эми 1000 киши балки 1000 түрлүү кабылдашы мүмкүн. Өзүнүн идея сезимине карап, бул баскычты 3-үнчү баскыч дейбиз да. Ошол эми бул бийчиликти бир баягы Гүлшара айтып өттү, бул болушка тийиштүү сапат. Бул деген тек гана ал сиздин техникалык жактан, кесип жактан эле пышкан, жетилген болбостон, сизде дагы белгилүү идея болуш керек. Белгилүү маданият деңгээлиңиз болуш керек. Сизде дагы белгилүү аткаруучулук немелери, деңгээлдери болуш керек да. Ошондо бул биянан кийин көркүнө чыгат. Жакшы. Азыр эми ошол Кытайда дейбизби, Кыргызстанда дейбизби, жаш хореографтар көп да. Бийчилерди алып чыгып атат, жакшылыктарга, тойлорго алып барып бийлеп атышат, өздөрүнүн баягы кызматын көрсөтүп атат да. Анан Бакчар мырза айтсаңыз, жалпы ушул хореографтарга кандай кеңеш берет элеңиз? Ушу бийди өнүктүрүш үчүн, бийди алдыга жылдырыш үчүн, деги эле ушул бийсиз баягы бир иш-чараны өткөрө албайбыз, бийсиз ал иш-чара кызыксыз деп баягы адамга өзүнө жакынлашыш үчүн кандай кеңеш берет элеңиз? Эми баягы айттык, бий артист, бий аткаруучу же бийчи болуш үчүн баягы айткандай деңгээлдер керек. Ал эми бий режиссер же хореограф деп бербейт, ошол боюнча болгондо бир андан бетер. Бир бий режиссер болуш үчүн көптөгөн нерселерди билүү керек.
эми сахна бийлер эми азыр мындай көп адамдар мындай бий десе эле той тамашада мындай шаңдуу эле бир музыкачы чыгып эле бийлеп койсо, бир кооздукту көрсөк, бир жакшы маанай бизге мындай жакшы маанай берсе деп ойлойт да. Албетте ал жагы да бар. Бирок эми бий азыр аны менен чектелбейт да. Азыркы доордо болсо бий болуп да сахналык бийлер бул өзүнчө бир терең идеяларды өзүнө камтыган. Белгилүү бир ой максатты, бир идеяны bir belgili bir angeme bir jomoktu çağıldır algan bir nesege dengele çıktı değil mi? Beyler bolsa bul kudum bir adabi çağırmalarday sizdi şol özünün dünyasında başta kırdı. Жақшы эми ошондой баягы жақшы идеялары жетиктүү бийлер болсо бул сизди өзүнө баарлап тартып келет да. Сизге белгилүү идеяларды максаттарды жеткизет. Сизди балким кээ бир жерлеринде сизди кубандырып күлдүрүп ийсе, кээ бир жерлеринде ошонун бир таасирдүү бир кыймылдары же ошондой белгилүү бир көрүнүштөр менен сизди толкундатып ыйлап дей алат. Демек эми бул андай болгондо бул деңгээл дегенде жүрөккө жеткире алыш керек. Демек эми ал биз эми айтабыз, бизде эми тамашалап айтып коебуз, кесип өзүбүздүн салабызда эми. Бир түркүмдөрү бар, булар баягы бий кыймыл аракеттерин түзүүчүлөр да эми. Буну биз бий түзүүчү деп коебуз. Анан чыныгы режиссер дегенде биз сиз ушу баягы айткандай белгилүү деңгээлдеги идея ой максаттарды жеткизе алган. Бий кыймыл аркылуу. Бийдин техникалык аракет кыймылдары дагы бар. Туура. Анда ошо кандай көрүнүштөр болуш керек? Музыка менен бийдин кандай калышышы? Сиздин идеяңыз кайсы? Бийди кандай баштап кирип, кайсы жерде сиз муну бир жогору немеге чыгарасыз, кайсы жерде муну түгөтөсүз? Эң акырында сиздин эми көрөрмөнгө болгон тапшырмакчы болгон нерсеңиз эмне дегенди чагылдырат. Буну биз эми чыныгы режиссер деп атабыз. Ошого эми дагы бир жагы албетте баса айтчы кетчү, эми биз эми баягы улуттук бийлерди көп жасайбыз. Анда эми улуттук бийлер мунун өзөгү элде. Элде болот. Бизде бир сөз бар, жөнгөдө Кытайда айтабыз. Көркөм өнөр, адабият көркөм өнөр элден алынып, кайта элге кайтарат дейт да. Элге алынган жердеги кандай дегенде биз элди көп аралаш керек. Эл ичинде көп чогуш керек, сиңиш керек. Элдеги кандай жакшы нерселер бар. Бийге деталь болчу. Буну топтойбуз. Андан кийин сахналаштырып чыгарып, кайта элге беребиз. Андай болгондон кийин бул элдик бийлерди ошо дагы эле ошо элдин арасынан, айылдардан, тоо таштан табыш керек буну. Турмуштан. Кыргыздын баягы нукура өзүнүн бир маданияттарынан чыгат да бул нерсе. Анан экинчиси эми албетте заман өнүктү, дүйнө азыр бири-бири менен мындай тыгыз байланыштып отурган кезде, анда ондон кийин эми ошол нукура кыргыздын бийлерин же бир улуттун бийлерин жаңыча бир идеялар менен, жаңыча бир туюнтуу сахналык ыкмалары менен муну сахналаштырганда бул тек гана кыргыз өз улут эмес, башка улуттар да муну көрөт, көрүп деп муну мындай кабылдаш керек. Демек, бул заманбап идея, чыгармачы. Заманбап деген нерсе бул баягы бийдин кыймыл аракеттерин башкача бир өзгөртүп иштеген эмес. Идеяларын, мунун туюнтуу чагылдыруу ыкмаларын сахнадагы мындай жаратылыш барышындагы жаңыча бир эмне дейбиз мындай бир айтканда жаңыча аргалар менен кыймылдар менен экөөнү шайкештиргенде анан бул мындай ары улуттук нерсе, ары азыркы заманга шайкешкен жакшы чыгарма болуп жатат. Ошон үчүн бул тек гана бий айтмакчы болгонум, бир хореограф болобуз дегендер болсо, бул эми бул өзгөртүш тырышыш керек. Жакшы. Жакшы. Туура айтасыз. Эми биз баягы ырчылардын артында туруп бийлеген бийчилерди көрүп калабыз. Анан Бактияр мырза айткандай түшүнбөй деле калабыз. Ал эмне жөнүндө бийлеп аткан? Артында бийлеп аткан турбайбы деп ойлойбуз да. Караң болуп турса болду. Эң башкысы ошол хореографтар, эң башкысы ошол бийдин таржымалына, анын тарыхына сүңгүп кирсе, элге жеткизе алса, бий өз баягы нугуна чөт деген ойдо экенсиздер да. Гүлшайыр айтсаңыз, баягы бийчилердин баягы жашы канчадан канчага чейин болуш керек? Жашы 5 жаштан баштап 30га чейин же 40га чейин бийлей берсе, же 60да деле бийлей берсе. Эми биз айттык, азыркы мына иштен сырткы кызыкчулар болсо 6 жаштык кечик балдардан баштап 60 жаштагы пенсионер эжелер агалар бийлесе болот. Бийлесе болот. Болот да. Бул эми бири дене чыныгы үчүн, анан өзүнүн ушу жакшы бийди жакшы көргөндөр эми өзүнүн ичиндеги сезимдерин мындай бийлөө аркылуу билдириш үчүн да. Ал кесиптик боюнча 13 жашта баягы биз айткандай 13 жаштан барып кесипти үйрөнөт. Балет болсо андан да мурда 9 жаш 10 жашта баштай берет. Анан 16да бүтүрүп тиги театрга киргенден кийин бул бийчи ушу канча сахналарга, канча номерларды бийлеп 25 жаш айланасында бул
пишип жетилет. Ошол кезде бул 25 жаштагы бийчини бийлесеңиз, анын тиги ички сезими менен кыймылдары аябай шайкешкен. Сизге бир жакшы бир сезим бере алат. Ал биз айтабыз Кытайда 18 жашта эле жакшы 19-20 жаштарда, бирок анын аракет кыймылдары жакшы, денелери эми жашынакай, бирок ички сезими жете барбайт деп ойлойбуз. 25-30 айланасында бийчилердин эң пишкан кези, жакшы чыгармаларда жетилген кези. Анан эми 35тен ашкандан кийин көп бийчилер кала берет. Андан кийин ошо той жасап бала төрөгөндөн дене өзгөрөт, чыга албай калат. Эми бир негенде бир ошондой жакшы бийчилер болсо 35 жашта да бийлей берет, 45 жашта да бийлей берет, 50 жашта деле бийлей берет. Эми бар бизде 50-60 жашта бийлегендер устаттар эми. Азыр 80 жашка чыкканда бийлеп жүрөт. Эми анын тиги кыймылдары жөнөкөй болот, бирок анын ички сезими сизди мындай кармап турат. Сиз дагы озурлана бересиз анан. Бизде эми кыргыздарда билбейм, ал жакта мүмкүн ошо 60-70 жашка чыккандар бийлеши мүмкүн. Бизде 50ден кийин бийлесең айтат, бул эми карыганда жөнөйдө отурбайбы. Тура. Не караш бар экен. Бала чакасын карап эле неберени карап отурбайбы. Анан азыр эми биз көрүүчүлөрдү абдан кызыктырып койдук чындыгындачы. Анан сиздердин да мүмкүн бийиңиздерди көргүзү келген биздин көрүүчүлөрүбүз экранын аркы бетинде карап отурган болуш керек. Бул Кытайдан келген биздин боордоштор кандай бийлейт болду экендерчи. Ошондуктан ардактуу көрүүчүлөр, ошол Бактияр мырза менен Гүлчайыр айымдын бир жакшы бийин көрөлүк, өнөрүн көрөлүк. Андан кийин биз Мая күздү алдыга карай улантабыз. Мына ушундай бир өзгөчө талант, өзгөчө түгөйлөр, кош жылдыз десек болот биздин студиябызды сонун көп шаңга бөлүп аткан чагы. Чындыгында мен деле уже өзүм бийге кызыкпапырмын. Азыр сиздер бий жөнүндө айтып атсаңар, мага да өзүмө кызык болуп атат. Бий режиссеру катары Бактияр мырза сизден сурайын. Эң чоң масштабтуу дейли, канча адамга чейин бийлетип сахнага алып чыктыңыз? Бизде Шинжаң Уйгур автоном район дейсиздер, Суар дейсиздер. Ушул жерде 3 жылда бирден баягы эл аралык бий майрам өтөт да. 3 жылда бир. 3 жылда бир. Бул эми азыр 2008ден баштасам канчанчы кезегине келип кетти, унутуп калдым. Эми ошо экинчи кезектик эл аралык бий фестивалында биз бул эми режиссерлук топ да эми. Буга биздин мамлекеттик телевидениянын эң чоң режиссеру, атактуу бир режиссер эже келди. Анан булардын айтканы эми ушул бир баягы ачуу аземи дейбиз да. Ачуу аземинде эми 20 канча мамлекеттен келген ушул бийчилер топтору баягыда ушул номер аткарат да, баягы ачуу азем боюнча бирден. Буга Россиянын атактуу ырчысы Витас да барды. Биз менен бир сахнада концерт бердик. Ошого анан булар айтты да, бизге режиссер айтканы эми биз Манас тап чыгабыз. Манас эми ошол кезде немеге кирген кези, ЮНЕСКОго кирди. Ошого эми биз Манасты бир жакшы бир мындай бий менен, бий ыр музыка менен бир айкалыштырып алып чыксак дейт, болот деди. Анан дегенден кийин Шерекөзүнөн муну издендик. Изденгенден кийин Кызыл Суу автоном ал кезде биз Үрүмчүдө кездик, Үрүмчү Акмарал театрда иштейбиз. Анан Кызыл Суу областына бардык. Кызыл Суу облустук жерлик өкмөттөн бизге аябай жакшы колдоо көрсөтүп, облустук ыр-бий театры, анан 3 райондун баягы айткан 3 райондун театрдын артисттерин, анан артист шаар деп сөйтүп баягы артист топтордун баарын чогултуп берди да. 200-гө жок киши да, бул ырчы бийчи бар. 200-гө жок киши. Анан кийин буга дагы биздин Акчи одонунан, Акчи районунан 6 бүркүтчү келдик.
бүркүт чыныгы баягы тирүү бүркүт да, муну сахнага алып чыгалы дедик. Эми бул эми баягы ушул көрүнүштөрдө биз отуруп эми баягы кеңештик, сүйлөштүк. Эми мындай кылалы. Эми бул жерде Манас болгондон кийин бул эми Кыргыздын бир эң жакшы бир көрүнүштөрү чыксын. Кыргыздын салттуу турмуштук нерселери кошулсун дедик. Ошо менен биз баш аягы бир айдай буну дайындадык. Эми сиздер репетиция дейсиздерби? Репетиция. Машыгуулар болду. Анан бул түз эфирде таратылат да. Ошол 2000 2011-жылы го. Ошо чоң бир спорт сарайы бар Үрүмчүдө. Ошол жерден кийин биздин Борбордук телевидение CCTV дейбиз пежинден. Буяктан анан бир канча телевидение бирок түз эфир берди да. Ошого катнаштык. Аябай жакшы болду. Канча адам катышты? 200 жук адам бийледи. Бийледи. Мындайын баягы биз эми эмне чалдык дегенде, мында биз Кыргыздын Манаста. Манастын эми бир жеңишин, Манастын бир жеңиши бир иш-чарадан кайтып келген бир жеңиштүү бир мындай куттуктоо той майрамын көрүнүш кылдык да. Мында Манас айтылат. Биз өзүбүз эми негизги ролдорду аткардык. Көз режиссербиз дагы негизги ролду аткардык, биледик. Андан мында Кыргыздын комузу, Кыргыздын бүркүтү, Кыргыздын ыры баары негизи мындай камтылды да. Улуттук кийими. Улуттук кийимдери. Албетте бул эми сахналык бир 5,5 минуттук нерседе биз эми баарын нерсени чалдырып болбойбуз. Ар кайсы нерсесинен бир көрүнүктүү чогултуп чыгардык. Түз эфир болду. Бул мындан аябай жакшы. Ошо кездеги өзүбүздүн кесиптештер, ар кайсы улуттан болгон, өзүбүздүн ошол тууган урук, андан башка ошо көрөрмөндөр баары бизге баягы телефон чалышып, куттуктап аябай сонун болду. Биз көрдүк, керемет эми ошол эми биздин эми ушул чыгармачылык барышыбыздагы чоң эң албетте андан башка көп нерсеге катнаштык. Би театр дейбиз ошол нерселер. Бирок эми эң киши көп катнашкан чоң сахна эми ушул да баягы. Жакшы. Бул нерсе ар бир адамдын колунан келе бербейт. Анан ошондой ийгилик жаратууда жакын адамдардын бир жакшы сөзүн арнап турса, чалып турса, өзүңүз айткандай, бул дагы сиздердин баягы жумушка болгон кызыгууну арттырат болуш керек. Анан Гүлшайыр айтсаңыз, эми Кыргызстанга келиптирсиздер. Буюрса Кыргызстанда иш баштаган турасында бисмилля да. Бизде быйыл ушул өзүңүздөр билген болушуңуз керек, уккан болушуңуз керек, көчмөндөр оюну деген бир чоң иш-чара өтөт. Ага дагы бир жардам тиебем сиздерден. Би боюнча мүмкүн ошол жака сунуш түшсө, ушундай бий коюп бергиле, эми 200 кишини бийлетип бергиле десе, кандай карайсыздар? Албетте мындай бир өнөр адамдары ушу касып жасаганда бизде бийчилер, бий режиссерлор эми ошондой бир чоң-чоң сахналарда, ошондой чоң-чоң жакшы ушундай фестивалдар, ушундай чоң-чоң майрамдардын ушундай концерттерине катышыш бул деле биздин ойлоп турган сыймыгыбыз. Эми биз келип атабыз. Кана ошол тараптардан ошондой бир сунуулар болсо, биз жок дебейбиз. Дайымбыз ар кандай ушу бий жагындагы чыгармачылык болсун, ошол бир кечтиктеги бий жагындагы мындай салмагына биз аз болсок дагы салым кошобуз. Жакшы салым кошобуз деген ойбуз бар. Азыр эми сиздерди ошол биздин Маданият министрлиги Кытай мамлекетинен ушундай биринчи даражадагы бий режиссерлору келиптир деп билеби же азырынча сиздердин келгениңиздерди билбейби? Билсе керек балким, билсе керек. Билет. Биздин эме келгенден бери анча өзүбүздүн чыгармачылык чөйрө, бий арасындагы кишилер менен таанышып атабыз, буяктарды келип мектептерди көрүп атабыз дегендей. Сиздердики жаңы жарыкка чыккан мюзикл дейсиздер, ошолорду көрүп атабыз. Албетте аздыр көптүр кабардар болсо керек. Буюрса баягы жакшы ниет кылып туралык. Мүмкүн чакырып калаттыр. Келиңиздер. Себеп дегенде ошо биздин министрликтин алдында да атайын бий бөлүмү бар. Мүмкүн ошол жакта барып өзүңүздөрдүн бир өнөрдү, талантты көрсөтүп калат болушуңуз керек. Дагы бир бийлеп берели, ардактуу көрүүчүлөр. Азыр Бактияр мырза айткандай, ошол Кытай мамлекетинде 200 адамдын катышуусуна атайын бий тартууланган экен. Ошол иш-чараны көрсөтөлү сиздерге. Назар салыңыздар.
Мына ушундай ардактуу көрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт учкан куш дейт. Бат эле соңуна чыгып баратат. Мен Бактияр мырза менен Гүлшайыр айымдын дагы бий боюнча жакшы сырларды сурайын десем, убакыттар экен. Бат эле өтүп кетти, бирок көп маалымат алдым деген ойдомун. Буйруз айымы Кыргызстанга келиптирсиздер. Ийгилик каалайлык. Кыргызстанда өнүгүп, өсүп, биздин жаштарды, келечек муунду бийге болгон кызыккандардын баарын бийге тарттыңыздар. Анан эми эркин микрофон болсун, келиңиз Бактияр мырза. Урматтуу туугандар, бүгүн бир жакшы ой бөлүшүү, жакшы маек болду. Сиз менен аябай жакшы баарлаштык. Албетте убакыттар чектемеси болот. Ошол байланыш менен көп нерселер дагы балким ачылбаса керек. Буюрса сиздерге каалоо тилегим, мен дагы эле баягы бий кесипкөй адам болгондон кийин бийге байлаштырып айтам. Бий бул эми мындай, мен көп айтам ушул сөздү. Бий эми бул өзү адамдардын мындай руханий дүйнөсүн көтөрчү, дене чыңалтчу, кишилерди достукка, биримдикке чакырчу бир жакшы оң энергия деп коебуз, оң энергия бул. Ушундай бир кесип. Ошол үчүн мейли сиз жашыңыз канча да болсун, ден соолугуңузду чыңалтам десеңиз, бийге көп аралашыңыз. Бий видео аркылуу сиз өзүңүздүн турмушта кам адам болгондон кийин турмушта кээде кайгап болуп калат, кээде чөгүп каласыз. Эми бий аркылуу, бийлөө аркылуу адам ошо өзүнүн бир ички сезиминдеги чыгара албай турган нерселерди бир жагы денеңиз тердет, экинчи жагы идеяңыздан да ички дүйнөңүздөн көп нерселерди чыгарасыз да. Ошого эми баягы бий менен көп алектениңиздер. Бий, эгер бийге кызыктар болсоңуздар, бизге келиңиздер, чогуу бийлейбиз. Ардактуу көрүүчүлөр, сиздерди дагы мына ушул Бактияр мырза, Гүлшайыр айымдын бий кружогуна чакырабыз. Ардактуу көрүүчүлөр, бий кружок ачасыздар деп Ачатабыз. Ардактуу көрүүчүлөр, сиздерди да мына ушул Бактияр мырза менен Гүлшайыр айымдын бий кружогуна чакырабыз. Буйруз алдыңкы күндөрү ушул ишти баштаган турат. Эгерде сиздер да кызыккан болсоңуздар, балдарыңыздарды бийге катыштырыңыздар. Ал эми бүгүнкү биздин студиябыздын кадырлуу меймандары Кытай мамлекетинин биринчи даражадагы бий режиссерлору Бактылуу Түгөйлөр Бактияр Мурат уулу жана ошондой эле Гүлшайыр Курманакун кызы болду. Келип студияга маек бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдирели. Өлкөбүзгө келиптирсиздер, алдыдагы кылган иштериңиздерди ийгилик коштосун. Ал эми кандай ийгиликтер болсо биздин студияга келип туруңуздар. Эшик ачык, 7-чи канал ар дайым сиздерди колдойт. Жаңылыктар болсо келип туруңуздар. Ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруп, сак саламат болуңуздар.